жол беріп отат. Буга мына земельный кодекс, это конституционный закон, статья 15 дагы беріп отат. Единственный булар приватизацияга жол бербейт. Ошондуктан булар жанагы эмени киргизип атат. Бул дагы бир жолу кайталайын. Бул закон түздөн түз биздин жайыттарды приватизация кылганга жол ачып атат. Анан кийин бир нерсе. Мына бүтүп калдык уже. Кичине чыдап туруңуздар. 1 минут эле сүйлөйм. Если мен ката кеткен болсом, бұл вопроста я приятно ошибусь. Егер булардын айткандары туура болсо. А эгерде меники чын болуп калса, мен айткандай болуп бардыгы бардак боло турган болсо, жана заводдор, фабрикалар, совхоз, колхоздорго окшоп жок болуп кетсе жайыттарыбыз, могу отургандар сөздөргө жооп береби? Ушуларды бирөө жоопко тартабы? Ушул вопрос. И пусть это висит в воздухе. Рахмат чоң. Рахмат. Процедурный, 4-нчү микрофон. Урматтуу коллегалар, азыр добуш бере баштайбыз, ошонун эле катарында жайыттар жөнүндө. Ошондуктан мен бир информация берип коеюн да, маалымат. Биз мына 9 мартта агрардык комитеттин атынан Ташиевке, УКМКнын төрагасына кант жөнөткөнбүз. Ушул жайыттар мыйзамы жөнүндө. Мыйзам долбоорунун укуктук акты катары кабыл алуунун натыйжасында коррупциялык натыйжа берүү мүмкүнчүлүктөрүн, улуттук коопсуздук жана башка терс кесепеттерин айкындоо жана аларга баа берүү үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине аталган мыйзам долбоорунун корутундусун алып берүүсүнө. Ошондуктан мен билбейм неге шашып атасыз. Ошол эмеден келсин да. Улуттук комитеттен, коопсуздук комитеттен. Келсе, анан кийин ошондо жыйынтыгын чыгарсак жакшы болот. Мен азыр сунуш кылып атам. Ушул добуш берүүдү ушул неме боюнча, ошол комитеттен УКМКдан пока корутунду келмейинче голосованияга чыгарбай эле койсок. Анан кийин дагы бир нерсени айтып койгум келет. Эгер бары бир эме кыла турган болсо, бир нерсени айтып койгум келет. Эгер бул закон өтө турган болсо, 70% Кыргызстандын эли